Атамбаева Руке 9-класста окуйм. Учурда апам ооругандыктан, оор жумуш калбагандыктан мен окуган мектепте пол жугуч болуп иштейт. Окуум бүткөндөн кийин апамдын оорусу күчөп кетпесин деп апама барып жардам берем. Үй бүлөдө жалгызмын. Атам болсо иштебейт, жумушу жок. Бир канча жумушка орнойм деп аракет кылды, бирок жумушка орноша алган жок. Атам ошентип үйдөгү болгон акыркы акчаларды алып үйдөн чыгып кетти. Апам экөөбүз жалгыз калдык. Кандай сабак окуйсуз? Жаман жок. Башыңыз ауырмаса да су береңиз. Өзүңүзгө жакшы. Жаман жок апа. Бүгүн мен сизге жардам берем деп жумушуңузду кылып атсам, менин бай бир классташым бар да, сизге айтпадым беле, Элянура депчи. Ошол бүгүн достору менен келип, мени сенин атаң алкаш, сенин атаң иш кылбайт, апаң ошентип иш кылган жүргөнсүп, сен да ошентип ишке кирип алдың деп мени раса жаман кылды апа. Алардын сөздөрү мага аябай катуу тийди апа, түшүнөсүзбү? Сен арага сөздөрүнө көңүл буруп эмне кыласың? Баары жакшы болот. Сен арага көңүл бурба да, сен келечегиң алдыда. Сенден көрөсүң, аябай мыкты кыз болосуң сен келечекте. Мен сага ишенем. Неге менин атам ушундай иш кылбайт неге? Акча таппайт неге, бизди бакпайт, башкалардын арасында болот. Мен сизге ишенем апа.